Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Сүлүктүдө турак үйдөн өрт чыкты. 6 январда Сүлүктү шаарындагы турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткендеги башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда өрт 300 чарчы метрге чейин жеткен. Кырсыктан жабыркагандар катталган жок. Учурда материалдык чыгым жана өрттүн чыгуу себеби такталып жатат. Баткенде коңшу өлкөгө 5 баш бодомал алып чыгып бараткан жаран кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Агалайык Баткен районунун Кызыл Бел айылынын 48 жаштагы тургуну бүгүн 8 январда түнкү саат 3-4 чамасында Кызыл Бел айылындагы Ганжак участкасынан коңшу өлкөгө 5 баш асыл тукум ири мүйүздүү малдарды айдап бара жаткан жеринен кармалды. Бул факты Баткен райондук ички иштер бөлүмүнүн маалыматтардын электрондук журналына катталып, учурда текшерүү иштери жүрүп жатат. Кадамжайда наркотикалык дарыларды ташууга шектелип, 32 жаштагы жаран кармалды. Кадамжайдын 32 жаштагы тургунунун унаасынан Лирика, Зардекс аталышындагы капсула сыяктуу заттар табылды. Ал наркотикалык дарыларды ташууга шектелип жатат. Бул тууралуу облустук милициянын маалымат катчысы кабарлады. Маалыматка караганда шектүүнүн унаасынан алынган Зардекс дарысынын жалпы данасы 2700 кутуча, ал эми Лирика дарысынын жалпы данасы 400 кутуча экендиги такталып, аларга тийиштүү экспертизалар дайындалган. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине бажы чек арасы аркылуу алып өтүүнүн атайын эрежелери белгиленген буюмдардын контрабандасы беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.